Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 29 апрель 2005 жыл. Сиздер менен мен Султанбай Эжегетов. Кайра видео кайрылуу кылганга туура келип атат. Себеби деген бүгүнкү күнгө чейин мага эчтеке таппай, иш козгогонго эчтеке таппай, эми менин аялымдын үстүнөн иш козгоптурлар УКМК. Бүгүн ошол мага жанагы чакырууну алып келген экен, аялыңыз экөөңүздөр УКМКга өтүңүздөр деп. Анан ал эмне себептен кандай десем, ошол аялыңыз үстүнөн иш козголду. Себеби деген аялыңыз мыйзамсыз жогорку кеңешке ишке кирип иштеп жүргөн экен деп. Анан мен айтып атам, бул эмеңер вообще мыйзамсыз, вообще-то иш козгогонуңар өзү мыйзамсыз. Себеби деген кайсы жерде жазылып турат, что эгер депутаттын аялы башка депутатка барып жардамчы болуп иштегенге, жоксо жалпы жогорку кеңеште иштегенге укугу жок деп кайсы закондо жазылып? Биз кайсы законду менин аялым бузуп ишке кириптир деген суроодо. Эгер андай боло турган болсо, ал жерде мен билгенден эле 10го жакын депутаттардын кыздары, балдары, өзүнүн бир туугандары иштеп жүрөт. 9-10го жакын депутаттар. Эмне үчүн алардын үстүнөн иш козгобойт булар? Андан тышкары ол жээндери, бир туугандардын балдары жана башкалар бөлөлөрү дегендей толтура ал жерде. Алардын үстүнөн эмнеге иш козгобойттур булар? Мен түшүнбөйм да. Закон бирдей боло турган болсо, бардыгынын бирдей болсун. Анан кийин айтпайын деген адамды айтыраттар. Мен унчукпай эле жүрөйүн дедим эле. Закон бардыгыга бирдей болсо, анда мына 25 мартта мен Ташиевдин үстүнөн кылмыш ишинин 8 беренеси менен негиздеп туруп, башкы прокурорго, президентке арыз жазганмын. Бул Ташиевдин үстүнөн Ташиевди жоопкерчиликке тарткыла деп. Анын негиздегенимде ушул кылмыш кодексинин 7-8 беренесин үстү. Ал кандай беренелер? Бул 330 берене кылмыш кодексинин, разглашение государственных секретов деген. 190 берене нарушение неприкосновенности частной жизни. 370 берене шантаж представителей законодательной власти в связи с исполнением депутатских полномочий деген статья. Жана 338 берене кылмыш кодексинин превышение должностных полномочий деген. Анан дагы 349, 354 кылмыш кодексинин беренелери воспрепятствование правосудию и производство предварительного расследования деген. 374 кылмыш кодексинин беренеси угрозы и насилие в отношении депутата деп. 337 кылмыш кодексинин беренеси боюнча злоупотребление власти деп. Ошондуктан 7-8 беренени негиздеп Ташиевдин кыймылдарын жана кылган иштеринен ушул беренелердин кылмыштардын фактыларына жана эмесине белгилерине тууру келет деп туруп, ошонун үстүнөн мен 25 мартта президентке жана башкы прокурорго жазганмын. Ташиевди жоопкерчиликке тартышыңыздарды суранамын деп. Себеби ушул беренелерди боюнча бул киши кылмыш жасады деп. Ал вакытта 25 мартта, ал вакытта бул Ташиев жагынан бул мындай угроза, жөн эле алдын алып эле мени коркутуп үркүтүү болчу. Бирок бир айдын ичинде бул коркутуу үркүтүүлөр бүт бардын ишке ашырды да. Ушул 7-8 беренин негизинде ишке ашырды. Анан тышкары дагы ГКНБнын сотрудниктери мындай мыйзамсыз иштерди кылмыш жасап ататтыр булар. Ошондуктан эгер мыйзам бардыгына бирдей болсо, мен аялым экөөбүз тең, эгер бирдекени биз бузган болсок, биз жооп беришке даярбыз. Бирок Ташиев дагынан да ушул 7-8 берененин негизинде жоопко тартылса, андан ал дагы жооп берсин. Мен ошого чакырып кетет элем. Буга чейин мен кайрылдым эле, ошонун жообу жок. Президентский аппараттан дагы эч кандай жооп жок. Башкы прокуратурадан дагы эч кандай жооп жок. Бирок мен азыркы кайрылуумду расмий түрдө мыйзам президентке жана башкы прокурорго азыр расмий кайрылып атам. Ушул беренелерди мен айтып атам, ага чейин Ташиев жагынан бул жөн эле коркутуу үркүтүү болсо, бана бүгүнкү күндө уже 1 ай өткөндөн кийин, 1,5 ай өткөндөн кийин булар уже ишке ашкан, уже кылмыш. Булар уже бүтүлгөн, умышленный
атайлап жасаған кылмыштар, билип түшүнүп туруп жасаған кылмыштар. Ошондуктан мен дагы бир жолу расмий сиздерге кайрылам. Урматтуу президент, урматтуу башкы прокурор, ушул менин расмий заявлениям, мына расмий деп кайрылуумду, заявление, арызым деп кабыл алыңыздар дагы, Ташиевдин үстүнөн дагы иш козгоп туруп жоопко тартышыңыздарды мен сиздерден суранып кетем. Чоң рахмат.